Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 19 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген, шаарга жакын эле жерде жайгашкан Учар айылынын дачасынан сатыла турган өтө арзан баага коюлган сатылуучу 3 бөлмөлүү толук курулушу бүткөрүлө элек үй тууралуу маалымат бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Учар айылына кирип келесиздер. Учардын ортосунда жайгашкан мына жердеги арзан деген чоң продуктовый маркетти билесиздер туугандар. Ошол арзан маркеттин жанына келип, бул жака бир аз эле жүрүп барсаңыздар, жүрүп келсеңиздер дегеним. Мына ушундай чоң жолдун боюнда канал бар, көпүрө бар. Жолдор асфальт. Көпүрөдөн өтүп, асфальт жол менен түз өйдө тарапка 850 метр жүрүп барсаңыздар, асфальт жол бүтөт. Бүткөн жерден дагы эч жака бурбай главный жол менен эле ичкериге 350 метр дагы чыгып барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушул жерден баштап үйгө чейин 1 километр 250 метр чыгат экен. Анан мындай чыгып баратканыңыздарда мектеп деле бар, бала бакча деле бар, анан жаңы түшүп аткан медресе дагы бар туугандар. Келдим. Мен жана көрсөткөн дайректер боюнча түз бир көчө менен эле келе бересиздер. Анан бул жер туугандар ошондо Учардын дачасы болуп калат. Анан байкап атасыздарбы, үйлөрдүн саны өтө көп. Мына караңыздар. Бул жерде үйлөрдүн саны өтө көп, эл жыш жайгашкан. Мына жакта дагы үйлөр өтө көп. Бул жака барсаңыздар дагы үйлөр бар. Кийин келип өзүңүздөр маалымат алып кетесиздер. Жайгашкан жери сонун. Учардын дачасы, абасы таза, тынч, сонун жер. Мындай кадимкидей шамал болуп турат экен. Тоонун башысы дегенде панорамный туугандар. Анан мына жерден байкап атасыздарбы, керек болсо Сулайман тоо дагы көрүнүп турат экен. Так, анан ушул үйдөн баштап жанагы асфальт жолго чейин 350 метр, ошол асфальт жолдон Учардын центрине чейин, каналга чейин 850 метр чыгат туугандар. Жалпысынан Учардын центрине 1 километрден ашык пешком жол болуп калат. Мына туугандар, ушул жак менен басып келе бересиздер. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүңүздөр дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Негизи жайгашкан жери сонун. Учардын дачасы. Шаарга деле бир 10-15 мүнөттө кеңири кирип барасыздар. Так, анан бул видеону дагы дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Балким шаарга жакын жерде жайгашкан сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Мына, бул кошунаңыздардын үйү. Мына ушул үй сатыкка чыкты туугандар. Мына караңыздар. Негизи ээси деле айтып атат, жакшы качествода, жакшы ниетте салганмын дейт. Өзүм жашайм деп, эми шартка байланыштуу кайра айылына кетип атат экен. Ошол себептен гана кайра сатыкка коюп атыптыр туугандар. Бул кошунаңыздардын үйү. Бул жака бир аз эле жүрүп келсеңиздер, мына ушул үй сатыкка чыкты. Жери 5 соток, чек-аралары такталган, кызыл китеби бар туугандар. Документтери так. Анан условияларына келе турган болсок, ээси азыр мага түшүндүрүп берди. Суу барбы десем, суу бар дейт. Таза суу бар дейт. Свет барбы десем, свет дагы бар деди туугандар. Ал жакта дагы чектер турат, көрүп атасыздарбы, үйлөр салынган. Нар жагы болсо бак болуп калат. Андан нар жагы болсо жайып болуп калат туугандар. Кийин мал, кой, уй, жылкы, эчки, тоок, индюк багып кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот. Мына бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү караңыздар. Негизи билесиздерби, мындай үйдү мындай сыртынан эле карап, кандай качествода салынган экенин билип койсо болот. Бул үй мына зыңкыйып сонун болуп турат. Мындай өзүнө дың болуп, сонун болуп көрүнүп турат. Байкап атасыздарбы? Жакшы качествода салынган экен. Фундаменттери дагы бийик болуп куюлган. Бийиктиги жакшы эле, себеп дегенде ылдый тарабында 1,5 метрден ашык бийик болгон подвалы бар. Кийин эми казып тегиздеп бийиктигин 2 метр дагы кылып алсаңыздар болот. Варианттары көп. Подвалы бар туугандар. Бийиктиги 1,5 метрден өйдө чыгат. Бул жакта болсо 3 бөлмөлүү үйү, узун турасы азыр мына телефондон карап айтып коеюн туугандар. Узун турасы болсо 13кө 7,5. Пакса менен тургузулган 3 бөлмөлүү үй. Айнек терезелер пластик. Крышалары жабылган, черный потолок болгон. Чек-аралары мына туугандар. Ушул жерден болуп калат. Мына казылып, уже тегизделип түшүнүктүү болуп турат. До конца бул жака чейин. Анан үйдүн артында дагы 2 метр место калтырылган кошунакысы деп. Анан шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп акчасын келишип алмашып алсаңыздар болот. Вариант обмен жолдору бар экен. Же болбосо нагачага сатып алсаңыздар болот. Эми ээсине чалып сүйлөшөсүздөр. Бирок эшикти ачасыздар, киресиздер. Киргениңиздерде ушундай чоң узун коридору. Мына черный потолок болуп тур туугандар.
Так. Айнек терезелері деле қойылған. Бұл зал. Ылдый тарабында подвалы, өзінің кире турган эшиги бар. Ушундай. Кызыл китеби эң негизгиси бар экен. Потлоктор деле гипсокартон сыяктуу болуп, секин жасалып аткан. Астылары толтурулган. Ошондо жалпысынан 3 бөлмө плюс мына ушундай чоң коридору бар. Мына подвалга ал жактан түшүп кетсеңиздер болот экен. Мына ушундай туугандар. Учардын центрине чоң жолуна айттым. 1 километр 250 метр чыгат экен жалпысынан. Мына ушундай. Мына подвал деле бийик. Кийин эшикти ушул жерге кылсаңыздар болот экен. Нар жагында дагы төрт тарабында дагы эшиги бар экен, подвалга кире турган. Мына фундаменти өтө бийик. Бул болсо үйдүн арт тарабы. Мына артында дагы үйлөр бар экен. Бул жагында коңшуңуздар. Мына ушундай. Жери тегиз туугандар, үйдүн жери тегиз. Дагы кандай маалымат берсек? Болду окшойт. Анан эң негизгиси жакшылап угуп алыңыздар. Ээс айтты, таза суу бар деди, свет бар деди. Керек болсо Wi-Fi интернет дагы келген экен. Себептебинде бул жакта үй өтө көп туугандар. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Үйдүн саны өтө көп. Панорамный жер, шаардын бурч-бурчтары кудай бурса, ушул жерден дагы көрүнүп турат. Баасы болсо 2 миллион 200 миң сомго бааланды. Өтө жакшы ба. Анан бирок ээси дагы айтып атат, эгер ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө, дагы жакшы түшүрүп берип атат. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар туугандар. Сонун экен.